Азыр биргеликте мен жана сиз «Дай мне быть» клибин көрдүңүз. Бул ырчыны теледен көрүп эле келе жатасыз. Музыка телеканалында бир клибин артынан экинчи клип кетип эле келет. Бирок сонун шоу берүүсүнө такыр эле келбейт го. Сагынсаңыз керек, көптөн күтсөңүз керек. Анда сиз үчүн элестетиңиз. Бул жакта Абир Касенов. Кол чабуулар. Абир Касенов. Биз сизди бул жактан тосуп алалы. Кутман кеч. Кутман кеч сиздермен. Жакшы келип алсаңыз керек. Жакшы, рахмат. Келиңиз, төрдөн орун алыңыз. Бизде ысык чай жок болсо дагы ысык суроолорубуз даптаяр. Анда алгач эле амандашып алыңыз, сизге микрофонду сунам. Салам Кыргызстан. Кандайсыңар анан? Биз жакшы элебиз, өзүңүз? Жакшы, 25 майды өткөрдүңүзбү, майрамдадыңызбы? 25 май? Бүгүн акыркы коңгур эмес. Чыңгыр. Анын канча жыл өттү? Канча жыл болуп калды мектепти аяктаганыңызга? 19 жыл болду. 19 жыл болуп калыптыр, көйлө болуп калыптыр. Алгач эле гитараңыз жөнүндө суроо берсек, киргенде эле сиз отурганда эле ошол көрүнөт экен. Анда бир өзүнчө бир тарыхы бар болсо керек, Гитара сиз үчүн бир чоң ролду ойносо керек, чыгармачылыгыңызда. О, эң биринчи гитарам канча? 12 жашта. Биринчи гитарам ошондой 12 жашта болуп, Виктор Цойду болуп. Ысык-көлдөн негизи биринчи угуп калгамды. Ошондо аябай желанием болчу да ойногонго. Келип шаарга келип, шаардан таап, издеп, көчөлөрдө момундай жүрүп, ким билет экен ойногон гитарамды деп жүрчүмүн да. Эме балдар кыздар чогула калса ойночу элеңиз, анан кыздардын баары сизди сүйүп калып гитарасын мурун ошол жакшы мурун ошондой тенденция болчу да. Жаштар мурун телефонда жок, эчтеке жок болуп, дворлордо көп жаштар отурчу гитара менен бир-эки бала ойноп, канча киши, канча жаштар болуп келип угушчу. Мен да ошол жакта жүрүп, 12 жашта кичинекей бала болуп жүрүп, байке ойноп берчи мага деп. Жанымда бир обязательно бир дептер болчу. Ручка менен жазып, сөзүн жазып, жаттап анан үйдөн ойноп, вот ар бир эменин точкаларды коюп, чийип, струналарды. Бул канчанчы гитараңыз, эсептейсизби? Андай деле адатыңыз жокпу? Эсептесем, бул 10-чу гитарам. 10-чу гитарам. Кымбат болсо керек? Мага жагат да. Түшүнүктүү. Не ошо жаш кезиңизде негизи эле барго, жакшы ырдаган же гитарасы колунда бар мырзаларды кыздар тез эле сүйүп калат эмеспи? Ошондой окуялар көп болсо керек, артыңыздан көйлөк чыккаса керек. Гитара боюнча биринчи аккордторду көрсөтүп берген мен Тайкем болчу. Тайкем үйгө келип, конокко келип, "Эмне гитара чертесиңби?" деп. "Жок, жаңы эле алдым" деп. Деметип, ошондо Тайкем биринчи аккордторду көрсөткөн. Түшүнүктүү. Абир мырза, биз сиздин ырларыңызды аябай жакшы көрөбүз. Көбүнчө жаш муунан өзүңүз деле билсеңиз керек. Бирок эмнеге интервьюларга аз келесиз, сонун шоуга дагы сагындырып анан келесиз го? Көп сөз айтканда анча деле анчага деле көп деле жокмун да. Как говорится, я лучше спою. Жакшы экенсиздик. Өзүмө жеңилирээк да андай. Ырдайм деп калдыңыз. Азыр мен сизден бир ыр сурансам ырдап бере аласызбы? Бир ыр? Бүгүн 25 май эмеспи? Балким окуучуларга караштуу бир мектеп жөнүндө ырдап бересиз. Школа, я скучаю деген сыяктуу. В этот так прям неожиданно. Молодцы, да? В этот день, друзья, в этот праздничный миг забудем все ссоры и беды. Огляни же вокруг, с тобой рядом твой друг, с ним вместе добьемся победы. Гимназия, золотая пора, дни труда, время смелых открытий. Гимназия, мы с тобой навсегда, твой мир наш общий дом, твой мир наш общий дом. Булыр
школ чоголор. Чоң рахмат. Булар мен бүткөн школумду гимн болчу. А других песен я особо, если честно, и не знаю как бы про школу. Ну, первое, что мне на ум приходит, это гимн нашей 6-й школы. Шаарда окууну бүтүрүптүрсүз да ошондо? О. Дал азыр ар бир окуучуга же мектепти бүтүрөйүн деп жаткандарга бул чоң белек болсо керек. Андан дагы Абир Касенов сиздер үчүн ырдап жатса, анан кийинки сурообуз Абир Касенов бүгүн сон шоу берүүсүн жарк этип келгиче эмне кылды? Негизи эле Абир Касеновдун күнүмдүк жашоосу кандай өтөт? Эртең туруп, балдарды мектепке алып барып, мектептен алып келип, үйдө отуруп, ырларды жазып, репетиция кылып, отуруп, ошондой эле күн өтөт. Тек гана чыгармачылыкпы же балким бизнесиңиз бар же? Жок, ошо чыгармачылык менен эле. Көбүнчө. Балдар деп калдыңыз, канча балаңыз бар? 3 балам бар. 3 балаңыз бар. 2 улуу эркек балам, 1 кыз. Канчага чыгып калышты? Чоң эле болуп калыштı. Негизи жеке жашооңуз жөнүндө такыр билбейт экенбиз, ошол үчүн кызык болуп жатса керек азыр көпчүлүк эле. Кандай айтсам болот, кандай айтсам. Менин чоң атам кыргыз эл артист Орозбек Кутманалиев өзүм. Анан үй бүлө жөнүндө негизи мен деле көп деле айткым келбейт экен. Келбейт, ооба. Анткени ал уже менин балдарымдын өзүнүн жашоосу да. Мен мындай айтайлык, менин улуу баламдын желаниясы болсо чыгат. Тем более азыр как бы легче уже сейчас у нас Инстаграм есть, ТикТок есть, соцсети как бы есть. Если они сами захотят, то они выйдут. А вдруг вот, например, у меня сын, эки балам, экөөтүн характери башкача да. Один, я вот чувствую, один будет такой творческий, а другой не будет творческим. Он будет уже более таким закрытым. Закрытым человеком будет. Мне так кажется, и то я говорю, вот, не знаю. Но я, например, не хочу показывать как бы свою семью, детей. Жубайыңызды дагы? Жубайымды 100%. Кызганасызбы? Конечно, кызганам ал. Ушунчалык эле татынакай жеңебиз барбы? Конечно, татынакай ал мындай сөз. Вот только лишних слов не надо. Я обнимаю тебя своим взглядом. Для нас звучит мотив бульвара. Быть может, мы идеальная пара. Я скучаю, Джанин, когда тебя нет рядом. Мен сага байландым, потому что Джанин. Бул дагы жубайыңызга арнап окшойт, сагынып кеттиңизби? Сагынып жүрөм, постоянно жанымда жок болсо сагынып жүрөм да. Идеалдуу жубайсыз го. Анан дагы бир жолу 2021-жылы, 2020-чы адашпасам, интервьюңуздан окуп калдым. Менин башкы чыгармачылыгымда максат бул үй бүлөнү даңктоо, мактоо, үй бүлө адамдын жашоосуна чоң роль ойноорун айтып чыгуу дептирсиз. Ушуну кандай түшүнсөк болот? Кененирээк айтып берсеңиз. Кандай айтсам болот? Сейчас мир как бы у нас движется, как бы бушует, как бы, и в этом мире как бы, как вам сказать, скорость большая очень. Каждый спешит, каждый работает, кто-то учится, кто-то работает, и я бы своими песнями хотел бы донести о семейных ценностях, особенно нашей молодежи. Я бы хотел сказать то, что надо создавать семью. Будущее это не зря же вот фраза есть такая: наше будущее это наши дети, как бы, и показать хотелось бы нашей молодежи, как бы, то, что нужно создавать семью. Эмнеге сиз көп жылдан бери үй бүлөңүз бар, балдарыңыз бар. Эмне керек экен? Жашоо өзгөчө ооз болуп кетет бекен үйлөнсөк эле же күйөөгө чыксак эле? Ну, жизнь как бы меняется. Вот, мы в школе учимся, это как бы у нас один период определенной жизни идет. Поступаем в университет, там уже начинается более взрослая жизнь. После окончания университета человек начинает искать как бы работу, уже как бы жизнь меняется. И также и здесь, когда человек становится семейным, я думаю, там процентов 50-60
меняется жизнь, становится вообще другой как бы. Кызыктуураак болуп калабы? Конечно, кызыктуураак, это, не знаю, как бы, мне кажется, человек определенные как бы мысли уже приходят у него. Понятие, можно сказать, даже уже другое становится у человека. Чоңоёт дейсизби адам? Чоңоёт, наверное, знаете как, есть, почему вот вы еще спросили же, семейные ценности, как вас можно понять. Я, например, как бы советую многим своим знакомым пораньше, чем раньше женишься, тем лучше будет. А девушкам? И девушкам то же самое. Вот это, как бы я обобщенно говорю, и мужчина, и женщина. Вот. Потому что когда уже порог проходишь 36 лет примерно, и есть вот ребята вот холостые, которые ходят, им очень тяжело уже, как бы, чтобы рядом кто-то подпускать к себе рядом. Как бы. Түшүнүктүү. Дал азыр махабат темасы лирика болуп жаткан учуру. Сиз дагы Абирка сен алып келиптир деп турган кыздардан бири болсоңуз, анда дагы да экрандан алыстабаңыз. Биздин маек уланат, бирок ага чейин сүйүү темасында ыр болсун. Бек Исраилов, Толгонай Арзыкеева ырдашат. Ловис. Эх, сүйүү, бир сөз оозунан чыкпаган момун адамды гүлдү, сөздүн гүлүн тердирип, ыр жаздырып, ырдабаганды ырдатып, такыр эле сен акчаң жок экен деп карабай койгон мырзаны 5-6 жылдан кийин карасаң, күчтүү бизнесмен кылган бул махабаттын таасири өзгөчө чоң эмеспи? Дал азыр, дал бүгүн 25 май күнү биз ушул махабатты биринчи орунга коюп, үй бүлө куруу бул өзгөчө маанилүү экенин чыгармачылыгы аркылуу айтып келген, жеткирип келген Абир Касенов, сиз сүйгөн ырчы менен маек куруп жатабыз. Анда дароо эле маекке биз өтө берели, сиз көңүлүңүздү буруңуз. Чыгармачылык жөнүндө сөз кылсак, эмнеге сиз көбүнчө айтат экенсиз, менин ырларымды элдер тааный берсин, бирок мени тааныбай деле койсо болот депчи. Бул позицияңызды кандай түшүнсөк болот? Азыркы убакта көбүнчө ырчы болбой эле блогер болуп баратат, шоумендер болуп жатат. Мен көбүнчө ырлар менен тарыхта калсам, ушу мага өзүмө жакыныраак болмок да. Шоу бизнес деп жатабыз. Сиз кыргыз шоу бизнесинде атактуу эле мырзалардын бирисиз. Бирок өзүңүз угуп жаткандай шоу деген сөз биринчи болуп жатпайбы? Балким мындан да катуураак умтулсаңыз же, улунуп жулунсаңыз, көп мындан дагы чоң кыргыз шоу бизнесинин эң биринчи ырчысы, жылдызы болмоксуз. Ушундай жөнөкөйлүгүңүзгө, ушундай кыялыңызга балким аттың деп каласыз. Жок, мага момундай эле ушундай эле жагабы? Жагат мага ушундай эле. Кайрадан түшүмдө жалгыз сенсиң, күн өтүп, түн өтүп, секеттим эркелейсиң, билесиң сен үчүн чексиз сүйүү жаратам, жашоонун маанисин мен жаңыртам. Кайра элесиң көз алдыңда, назик сөздөр айтылып, жаныңда мен сүйгөнүм ысык көлдү карап, айланып учпак кудай, сезимдер тунуп толкунданат мага карай. Можно сказать, я просто не умею вести, скажем, такой общественный или показательный образ жизни, как бы. Турганын көрсөтүп, чай ичкенин көрсөтүп. Да, мага жеңил момундай диванга отуруп алып, момундай. Өзүңдү мен өмүр бою издеп келгем, көздөрүңдөн арзу нурун көрсөм деген, мөлтүр таза менин сага махабаттым, жобуң бүткөн чын сүйүүмдү кабыл алгын. Кстати, история с вот этой песней. Бир жолу көлдө, на южном берегу, көлдө бир байке айтат, мага бир ыр жагат. Вот машинада, кассетада болуп жүрөм көбүнчө дейт. Кечиресиз. Аз жазында жылуу ошону ойной аласыңбы ошол ырды дейт. Кана байке көрсөтүңүзчү деп, кассета менен коюп, койсом менин ырымды коюп атпайбы? Карап, как раз ушулар болчу да.
Өзүңдү мен өмүр бою издеп келгем. Ырдап берсем байкем омда карап, үнүң аябай окшош экен мага дейт. Байкем бул мен ырдайм бул ырды десем. Бирок ал 2009 жылда чыгарган болчумун да ошол ырды. Үнүм бир аз өзгөрүп кеткен. Ал канча жыл, 10 жылда өткөн окшойт ошондо. Бирок ырдап берсем аябай эме ыраазы болуп, байке ал таң калып кеткен да ошондо. Он очень удивился тогда. Как так? Мен ойлоп аткам ал эски ыр болуп деп, эметип деп жүргөн да. Караңыз, ырларыңызды таанышат баары, ар бири. Бирок например, скажем, какие песни, например? Их, например, ну, как бы люди как бы и знают песни, но есть определенные песни, которые, да, люди действительно, может и, скажем, но сердце тянется к тебе, моя любимая, в груди от скуки разрывается душа моя. Деген ырларды, например, уже көбүнчөсү билишпейт. Аларды мен творческий вечерлерде отуруп, именно гитарамен ырдап берем элдерге. Негизи мага аранжировка мен ырдаган гитарамен оңойрок. Ырдап отуруп дегендей. Түшүнүктүү. Ушул азыр айтып калдыңыз, Вера в любовь деген ырыңызды ар бирибиз билебиз, Тек гана биз эмес, Казакстанда, Өзбекстанда да көп угушат. Ошону сиздин чыгармачылык жашооңузда эң чоң хит деп айта аласызбы? Эң чоң хитим ушул болду деп. Эң чоң хитим аны мен айта албайм. Кайсын айта аласыз? Негизи айта албайм андай. Хит жараткан жокмун дейсизби? Эл өзү айтсын деп. Өтө жөнөкөй экенсиз, Андай деле жок. Хит деп жаздым. Кстати, могу жаштар келет атпайбы ырчылар. Аларга көп деле айтам. Эми бир ыр чыгаргандан кийин хит деп эмет жардым деп айтпа деп. Жүрөр, дальше жүрүп жазыр. Анан жылдар өткөндөн кийин уже билинип калат. Кайсы ыр кандай болот, кимге кандай эме жагат деп. Например, ты моя принцесса, ты как луна прелестна, твоя любовь просто безвозмездна. Ну, аккорды не те взял, ну, примерно скажем. Ну, это мы все равно не понимаем. Тоже есть как бы. Ага. Тоже, скажем, такая, ну, в принципе, неплохая, может, мне так кажется, как популярная. Ну, насчет популярной, я говорю, это пусть уже народ сам решает, какая песня популярна, какая как бы. Түшүнүктүү. Ал эми сиз аябай ырдаган жакшы көрөт экенсиз. Сүйлөгөндөн дагы келиңиз, сахнадан ырдап берип салбайсызбы, кандай элесиз? Сахнадан да ырдап беребиз. Макул, анда кайсыл ырды? Кыргызмын деген ырымды ырдап берейин. Кандай сонун ыр. Биз келиңиз, анда сахнадан орун алыңыз. Көпчүлүгүбүз Абир Касеновдун оозунан сүйүү жөнүндө, махабат жөнүндө ырларды көп эле угуп келе жатабыз. Ал дал азыр патриоттук сезимдерди ойготкон чыгарма бар экен. Келиңиздер, биргеликте угалы. Күндөр өтүп мезгил алмашып келет, алыс болсом сенден сагынам. Бир өзүң болуп мен үчүн керек, орун алсам мен кучагыңан. Ак калпактуу атта журтата мекеним, алмашылгыс тамырым өскөн жерим. Тартууланган кызматтын милдетим менин, кыргызым элим. Ак калпактуу атта журтата мекеним, алмашылгыс тамырым өскөн жерим. Тартууланган кызматтын милдетим менин, кыргызым элим, кыргызым элим. Ак калпактуу атта журтата мекеним, алмашылгыс тамырым өскөн жерим. Тартууланган кызматтын милдетим менин, кыргызым элим, кыргызым элим. Олчолор сиз үчүн келиңиз, кайрадан эле өзүңүздүн ордуңуздан орун табыңыз. Суроо. Көбүнчөсү сүйүү жөнүндө, махабат жөнүндө ырдачусуз. Бул жаңы ырыңыз окшойт, Жок.
бул деле сүйүү жөнүндө бар. Бул деле бирок мекенге болгон, элге. Мекенге болуп, ал негизи мен мындай элестетип атканбыз да. Сөзүн Акбар Сүйүнбаев жазган. Мен жакын досум. Экөөбүз отурганда ошондо айтканда, досум, элестетсең сен мисалы Америкада отурасың. Несин мекен жөнүндө сөздөр керек. Мен, например, обон уже болчу да. Өзүңүз жараткансыз оған. Ооба. Ошо сөздөрүн деле укпайсызбы? Ошол ал деле сөздөр сүйүү жөнүндө да. Күндөр өтүп мезгил алмашып келет. Алыс болсом сенден сагынам. Сагынам да болот ба? Кусалык, сүйүү. Так, көбүнчө ырларым сүйүү жөнүндө, ал биринчи гитарадан кетип атат да. У меня так сложилось просто, что я сижу, играю на гитаре, и я могу петь, про что могу петь? Я только про любовь могу петь, потому что эти ноты, они дают как бы ноты любви, скажем, идут, то есть звучание, да, как бы, вот, скажем, сагындым деген ырым бар. Ал өзү аранжировка у нее такая веселая, такая, на самом деле, как бы я ее жүрөккө арман толуп, келе дагы бир жолу, жүрөккө арман толуп, токтобой сен деп согуп, дүйнөдө жалгыз чырагымсың менин. Таттуу жүзүң эсимде, сырдашып кезиккенде, сен бар жашоомдун көрүп алчы кеңин. Кайда кеттиң бир алтыным, келчи кайра. Сүйөм сени жаным менин, сезим ачылып, элесиңди ойлоп жүрөм, кечти узатып, таарынбай койчу жазып, кечир мени назигим, сөздөрүңдөн сагындым, көздөрүңдөн сагындым. Ошондой. Болчоолар. Дал азыр мен өзүмдүн кесүүмө өзгөчө бир кубанып, өзгөчө ушул соншоо берүүсүнүн алып барчусу экениме аябай сүйүнүп турган убактым. Реалдуу убакытта тирүүлөй Абир Касеновдун ырларын угуу бул өзгөчө ырахат экен. Аны сиз дагы аны жеке чыгармачылык концертинде гана уга аласыз, сезе аласыз деп ишенич менен айта алам. Азыр бизде телефон чалып бар. Амансызбы? Жакшысызбы? Ооба, ого. Силей бериңиз. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Мен Ысык-Көл областынын Жаңарык айылынан чалып жатам. Абирдин ырлары мага аябай жагат. Менин даже балдарым, кыздарым, неберелерим билет да. Кайнемдин жакшы көргөн, энемдин жакшы көргөн артисти депчи. Мен Абирге ден соолук каалайм. Ырдаган ырлары өзгөчө, жакшы ырдайт. Өзүн жакшынакай алып жүрөт. Эми биз баа билип калдык да артисттердин немелеринчи. Жакшы ырдаган, жакшынакай бала, талантына таазим, ден соолук каалайм. Атым Рабига, эжеңер силердин дайыма чалып турам, сонун шоуну көрүп турам. Кыздар, силерге да салам, байрамыңар менен. Макул эжеке, чоң рахмат. Эже ушунтип эле жаркырап жайнап чалып туруңуз. Биз сиздин үнүңүздү угууга ашыкпыз. Ал эми дал сиздей бизди сүйүп көргөн биздин көрөрмандар үчүн дагы бир ушул күнгө жараша ыр болсун. Айгерим Эшим ырдайт, акыркы коңгуроо. Биргеликтүү калып. Мектеп бул саат 8-де эртең менен келүү, анан саат 1-ге чейин ошол коңгуроону күтүү, качан мектеп бүтөт, сабак бүтөт, ошол эшикке чыгып алып оюн коруу, химия сабагында мени гана чакырбаса экен деп бою узун классташың артында отуруп алып жашынып, тактага чыгарбоону тиленип отуруу. Мектеп бул өзгөчө кызык убакыт экен, ага миң кайткың келсе дагы кайта албайсың, бирок ушундай ырлар аркылуу 4 мүнөт болсо дагы ошол сыйкырга бай, күлкүгө, шаңга толгон 11 жылдык бир узун жашоого сапар алсак болот экен. Ал эми биз дал азыр ушул 25 май күнү акыркы коңгуроо шыңгыраган күнү Абир Касенов менен кеп куруп жаткан убактыбыз. Мектепте оюн көп ойносоңуз керек, ойночу элеңиз? Кайсыл оюндарды? Футбол, баскетбол, волейбол,
баарына катышчумун. Спортсмен турбайсызбы? Тек кана ырчы эмес. Айтса болот да ошондо. Ну, спортсмен ал. Катуу спортсмен ал биздин ким спортсмен? Ак жол, Айсулуу. Мектепте спортсмен болчу экенсиз. Мектепте биз баарыбыз эле спортсменбиз го. Мындай oyun ойночу элеңиз, жана бар эле го чикатса деп койчу. Жакшы эле ойнойсузбу? Конечно, лянга жакшы ойнойм. Келиңиз азыр чикатса деп көрөбүз. Түз эфирде. 1-2-3 э? А ким утса эмне болот? Эмне кыла алаш? Мен ойнобойм андай. Макул, жөн эле көрөйүнчү кандай ойнойт экенсиз. 1-2-3. О, жакшы ойнойт экенсиз. Келиңиз дагы. 1-2-3. Мен утмайынча. 1-2-3. Негизи мырзалар башынан эле ушул оюнду жакшы ойношчу. Бул да жөн эмес болсо керек. Келиңиз дагы оюнду куралы. Биз экранга тамга чыгарабыз. Сиз ырдаганды өзгөчө жакшы көрөсүз, ырлардын баарын билсеңиз керек. Сиз ошол тамга менен башталган сап менен ырдап кетесиз. Биринчи тамганы студияга күтөбүз. О тамгасы экен. О тамгасы дейсизби? Одан башталган. О жаштыгым. О жаштыгым. Сен кайда кеттиң? Окшошот. Ны тамгасы. Но жаштыгым. Жок. Андай болбойт. Так, ны тамгасы. Жана сабакка даяр эмес окуучудай эле болдуңуз го. Ны тамгасы кандай сөздөр бар ны тамгасы? Нан бар. Нан бар. Не надо. Ну, нан бар. Орусча деле болобу? Болор эт, албетте. Аңгызча деле болобу? Болор эт. Бирок мен аңгызча түшүнбөйм, ошондуктан. Never walk alone. Онда ыр барбы? Мен түшүнбөйт эле. Макул, у тамгасына ыр билесизби? У тамгасы. Жок, у тамга. Билбейсизби? Сыяктуудай кылсам болот. Макул, кийинки тамга. К тамгасына билсеңиз керек эле. К тамгадан көп да. Албетте. Калтырып, тарынтып, жүрөктөрдү сыздатып, жаңылып, адашып, түшүнбөй арка тартып, санада кыйналбай, жүргөнгө ыраазымын, буйрудуң сен мага, жалгызым-ай. Кайра. Кийинки тамга Э тамгасы. Э тамгасы. Эртең менен туруп. Чай ичип. Болду? Э тамгадан сурадым. Макул. Акыркы тамга болсун, Р тамгасына ыр билсеңиз керек. Р тамгасы, Р тамгасы. Билбесеңиз акынсыз го. Ушул жерден ыр куруп кетиңиз да. Так, Р тамгасы. Раз, два. 3, 4. Амир Гасеновго кол чабуулар болсун. Сиз бул оюнду кичине туура эмес аткарып кеттиңиз, албетте. Келиңиз, ошондуктан дагы экинчи оюн куруп салалы. Келели. Бул оюнда сиз тез жооп беришиңиз керек. Болгону чынчыл. Суроолор балким күлкүлүү болот, балким сизге жакпай калат, бирок эмне болсо дагы. Соншоо берүүсүндө 30 секунда беребиз. 30 секунданын ичинде жооп бере аласыз. Анда бизге бул жака үн даяр болсо, биз баштай берсек, Биринчи, билесизби, анкета ойночу элек го, анкета толтуруп, ошондой сыяктуу. Сиз жубайыңызды эркелеткен 3 сөз. Кантип эркелетесиз? Жаным. Дагы. Сүйгөнүм. Жаным, сүйгөнүм. Макул, 2 сөздөр жетет. Сизди жубайыңыз эркелеткен 3 сөз. Ошол эле сөздөр. Кайра эле жаным, сүйгөнүм. Сиздердики жакшы экен. Өтө көп ачуу айран, жинди суу ичип алып, уят болгон окуяңыз кыскача. Так, ачуу айран, жинди бул кандай дейсиз? Ичип алып, уят болгон окуяңыз. Ичпейм деп албаңыз. Же ичпейсизби? Жок, ичебиз. Ичесиз. Анда болгондо ушундай окуялар, күлкүлүү, балким. Да, эсимде жок, ошо мас болбодум. Мас болуп эсте жок дейсизби? Макул. Үй бүлө курганыңызга канча жыл болду? 10 жыл болду. Билет экенсиз, үлпөт той болгон дата. Жеңеңиз көрүп атабы? Азыр гүл менен барбасаңыз болбой калды. Барабыз да бүгүн. Эсиңизде жок. Жок.
Макул. Тойлордогу гонорарыңыздын суммасы? Билбейм. Ишенбейсиз, макул. Сиздин өтө катуу сүйүп калган эстен кеткис фанаткаңыздын эстен кеткис жоругу? Күлкүлүү окуялды эле. Фанатка кандай дейсиз? Сизди сүйүп калган фанатка кыздар сизге мындай балким бир нерсе кылган, эстен кетпейт такыр. Ырырдап берген фанаткалар. Артыңыздан кууп, үйүңүзгө келип алып. Жок, андай жок. Андай болгон эмес, таң калыштуу. Жеңеңизге берген акыркы белегиңиз? Гүл. Чыгармачылыкта сиз үчүн эң чоң жетишкендик эмне болот? Жете элекмин. Жете элексиз. Макул, чоң рахмат. Саат өчүрүп койсок болот. Бул чынчыл жооптор болду деп ишенебиз. Анткени психологдордун айтуусу боюнча адамга канчалык аз убакыт берсе, ошончолук чынчыл жооп берет турбайбы? Кийинки сурообуз чыгармачылык жөнүндө болсун. Чын эле бир ырды бир жыл жазасызбы? Бир жыл эмес, 5 жыл, 6 жыл кээде болот. Барбы ошондой? Бир момундай ырым бар. Колуң шилтеп баса бердиң, чөгүп барат таза сезим, тушулгансып туңуюп, ырларыңды жаза бердим. Тактап коюп тоономун, басап турсам ойлономун. Ошол ырга уже 5, 6, 7 жыл болду окшойт. Бул жарыкка чыга элекпи же? Жок, чыга. Качанда, канча жыл кетебиз? Буюрса келсин, эмеси проигрышы жок болот. Махабатым жансыз солуп, жан жүрөгүм ансыз болуп, унутурбай эске салат сенден калган жалгыз жолук. Ошондой сыяктуу, ошо продолжениясы жок болуп атат. Продолжениясы келсе эле дароо эле бизге алып келесиз музыка каналына. Түшүнүктүү. Айтып калдыңыз, негизи эле сөзүн дагы, обонун дагы өзүңүз жазасызбы ырлардын? Анан аткарасыз. Орусча өзүм жазам, кыргызча досторумду чакырам ошо. Ошол эле Акбар Сүйүнбаевди чакырам же Акбар Кубанычбековду чакырам. Акбарлардын тексттери жагат экен дейт эле. Аранжировка мүмкүн дагы башка нерселерди кыла аласыз. Аранжировканы жок, мен андай жазбайм. Мен ырды гитара менен эле чыгарып, анан ошондо аранжировщикке барып, Азамат Такырбашев деген аранжировщик бар, Мирлан Абдыраев деген аранжировщиктер бар. Ошо Азамат Байкеге барып советтешип көрсөтөм ырды. Ага да жакса, мага да жакса, анда иштеп баштай салам. Ошондойбу? Түшүнүктүү. Анда келиңиз, сөздү кыска кылалы, ырлар көп болсун. Сиздер үчүн ырдайт Айдан Адека, Шекер экен. Сонун шоу берүүсүндө кандай гана шаңдуу ноталар, ыр, майрамдын музыкасы обону. Ал эми бизге андан дагы бакытыбызды асманга көкөлөткөн ырчыбыз конокто Абир Касенов. Эске салабыз, сонун шоу берүүсүндө биринчи жолу. Ошондуктан келиңиз, ысык суроолорго ысык жоопту муздай электе биринчи угуп алыңыз. Сиздин чоң атаңыз Орозбек Кутманалиев, Кыргыз Республикасынын, Кыргыз СССРнин эл артисти. Киноактер, кинорежиссер, акын, төкмө акын, ырчы, обон дагы жазат экен. Бул ушул өнөрдүн баары сизге генетика аркылуу берилгендей го, Ошондой окшойт. Дейсиз. Чоң атамдан эмеси келди окшойт деп ойлоп атам да. Ошентип ойлойсуз. Анткени мен 12 ошо айтып атпаймынбы, биринчи гитара алгандан кийин биринчи үйрөнүп баштап аткан кезде эле ошондой эле эме чыгарып аткам да, эмелерди, обондорду. Атаңыз, апаңызда чыгармачылык өнөр? Жок, алар жок. Сизге өтүптүр да? Бир муундан кийин түшүнүптү. Кыргыз шоу бизнесинде кыргыз ырчылар 90% кирешеси тойлордон, Сизди тойлорго канчалык деңгээлде чакырышат? Ошондой эле бүт биздин шоу бизнес эмелери аркылуу деле ошондой эле барып жүрөбүз. Көбүнчөсү мындай шаңдуу ырларыңыз аз-го тойго жарашыктуу, мындай бийлең, ай, жеңелдер сыяктуу. Мен ошо айтып атпаймынбы, мага биз программада отуруп сүйлөшсөк, мага мен аранжировканы коюп, ырда гитара менен жеңилирээк болот да. Анткени мен үйдөгүдөй эле сезем өзүмдү, отуруп эметем. Тойлордо уже ырдалбайм андай эле. Анткени аякта аппаратурасы эметпейт. Кандай, как сказать, скучно будет с гитарой. Потому что гитара мне больше по душе, например, скажем, на программах, на интервью сидеть, мне по душе просто с гитарой сидеть. Я более чувствую, как вот
представьте, как будто мы на пирсе сидим с вами здесь, на Исыкуле, как бы, с гитарой. Сизди дароо эле көлгө чакырбай, ошол жактан интервью алалы, кандай соң болмок. Сонун болмок. Негизи ошол биздин мен эмнеге Исыкөл деп биз кичинекейден эле бери ошо Исыкөлгө барып, это как вам сказать, вся романтика у нас происходила, как бы на Исыкуле происходило, да, как бы первую гитару, первую песню кыргызча улуп гитарамен ошо пирстен бир көлдүк бала көрсөтүп берген мага да. Мен орус шаарларды отуруп ырдап атам, ырдап жүрүп, ырдап. Досум, сен кыргыз шаарларды билесиңби? Жок, билбейм деп. Берсең көрсөтүп берейин бир кыргыз шаарды. Анан ошондо биринчи кыргызча Махаббатым деген билесизби ырды? Жок. Эски, чын айтканда билбейм кимдин деген. Таңда азыр мактан ондай эмес да азыр. Аябай эле эскире окшойт, Таңда чыгам жылдыздарды саманы, таңда чыгам жылдыздарды караны, ошол жылдыздардын арасында бар менин да жалгыз чолпон жылдызымда, кош махаббатым кош. Ошондо биринчи жолу укканда ошолорду жаттап алып, дептерге жаздырып алып ырдап жүрчүмүн да ошолорду. Негизи эле өзүңүзгө ошо сиздикинен башка ырчылардын кайсы ырлары жагат? Башка ырчылардын кайсыны сүйүп угасыз? Чын айтканда акыркы эметкенде көп деле укпай деле калдым да ырчыларды. Бирок биздин ырчылардан чыгармачылык боюнча Мирбектин ырлары жагат, Арсендин ырлары жагат. Ким да көбүнчө Балким орустардан же Америкадан, түрктөрдөн алсак. Алар көп да. Мында айтканда азыр айтсак, телефондо эле көрүп айтсак деле болот. Ашыр жагат, жакчы мурун да. Азыр деле уже көп деле укпай калдым анын ырларын. Уитни Хьюстон жагат, Стиви Вандер жагат. Рэп угасызбы? Рэпти көп угам, ошо Тупакты угам, Снуп Догту көп угам. Негизи ошо рэпти орусча рэптерден каста жакшы көп жагат. Биздин Кыргызстанда рэпти акапелла 312 Кигасты көп. Жаңыларчы? Жаңы чыгып аткандар кандай карайсыз? Жаңы чыгып аткандар Улукман апа аябай жакшы чыгып. Мен момундай эме айтканда мен меломанмын. Баарына көрөсүз. Ар кандай сөздөрдү, ар кандай эмелерди жагат да, даже эски ырлардан да сөздүн маанилерди, когда вот смысл слов, скажем, даже призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Послушайте, какие слова такие вот. Я же говорю, я разные люблю. Мне и рэп нравится, и рок нравится. Рок-то, например, тот Фредди Меркьюри жагат. Сонун сөз болуп жатат. Келиңиз убакыттага аз калыптыр, саналуу мүнөттөр калыптыр. Ошондуктан эркин микрофонду сизге sunалы. Элге болгон кайрылууңуз ушул жактан жандырсын. Урматтуу кыргыз элим, бир гана эмем бар. Мекенибизде тынч эле болсун. Барыбыз жашап жүрөлүк. Чоң рахмат. Адир мырза, мындай сөздөн кийин ырыкпасак болбойт. Сиздин аткарууңузда жандуу үн менен анда сизди студиябызга, сахнабызга жөнөтүп коелу. Кол чабуулар, анда эмесе эске салабыз, бүгүн биринчи жолу Адир Касенов биздин студияда, биринчи жолу маек куруп жатат. Андан дагы 1 саат бою келиңиз биргеликте азыр Адир Касеновдон ыргалы. Элесиң ай эсимде, турадайын жаркырай,
жаш жүрөгүң тынчыбайт, бир өзүңдөп үн чыгат. Улам карап жылмайсаң, жан дүйнөмдө күн чыгат. Элесиң ай эркелеп, эске келет термектеп, жолукканда колуңдан алгым келет, жетелеп, 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 жетелеп. Ак көйнөгүң чапташып, бермек шуруң жарашып, калсам мекен жаныңда түбөлү кол кармашып. Шамал болсо желбирет, кирпиктериң серпилет, махабатка чөмүлүп, жүрөгүм элжирейт. Элесиң ай эркелеп, эске келет термектеп, жолукканда колуңдан алгым келет, жетелеп, жетелеп. Элесиң ай эркелеп, эске келет термектеп, жолукканда колуңдан алгым келет, жетелеп, жетелеп. Кол чалар, ай кандай гана бактылуубуз. Биринчи жолу сонун шоу бересинде маек курганы келген ырчыбыз ондон ашуун ырдап салды окшойт. Реалдуу убакытта уккан мен кандай бактылуумун, сиз кандай бактылуусуз, сонун шоу берүүсү болду. Абир Гасеновго чоң рахматыбызды айтып, кайрадан көрүшөрүбүздү эске салабыз. Көрүшкөнчө сагынууну унутпаңыз.